Assalamu alaikum. Ustаз, кыздар дүйнөлүк окууга окуса жакшыбы же медресе же кесиптик дептир. Эми кыздарга шарият илим алса да болот, дүйнө илимин алса да болот. Алар деле илимдүү болгону жакшы нерсе. Маселе ошол шариаттын чегинен чыкпаш керек. Биринчи хижабы менен, экинчиси эркек менен аял ыктылаат кылбастан, аралашпастан, үчүнчүсү ошол өзүнүн ардабын сактаган, Кудайдан корккон жерде окуса болот. Анан негизи аял затына кесиптүү окуу жакшы, өзүгө жараша кесиптерди. Аялдарга тиешелүү доктор болсун, же болбосо кесип чебер болсун, же болбосо ушундай аял затына керектүү нерсе болсо, зарылчылыкка жараса окуса болот. Сөзсүз түрдө намазы калбасын, хижабы калбасын, эркек аялдар менен ыктылаат болгон сүрөттөр болбош керек. Аралашкан сүрөттөр болбош керек. Устаз Куранда самават арз дегенде самават деп жам сыйгасы, арз дегенде муфрат колдонот дептир. Хикмат эмнеде дейт. Алланын өзүнүн хикматы, Алла субхана таала 7 кабат асман, 7 кабат жер деген негизи. Бирок бизге көрүнгөндө бир кабат эле жер көрүнөт. Ошон үчүн биз муфрат колдонот көбүнчө. Түшүнүңөрбү? Муфрат колдонот. Ал эми асмандар 7 кабат деп бул деле бирөө көрүнөт. Бирок тиги асмандарга чейинки аралык ошону сураттыр. Аралыкты биз билбейбиз, бирок Алла субхана таала эмнегедир ошону колдонот. Хикматын мен билбедим. Аллах алем.